Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү жана шайлоо процессинин стратегиялык багыттарын аныктоого арналган жыйын болуп өттү. Коомдук талкууга жогорку кеңештин депутаттарынан тарта саясий партиялардын өкүлдөрү, эксперттер, жарандык активисттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы буга чейинки шайлоолордо көптөгөн катачылыктарга жол берилди. Анткени шайлоо мыйзамында айрым мүчүлүштүктөр бар. Ошол себептен кийинки парламенттик шайлоого жакшы даярдыктар менен барышыбыз керек дейт. Абдан чоң комплекс болуп атат. Мен ойлойм, ошол чаралардын комплексинде абдан дагы маанилүү бир проблема бул жарандарыбыз көбүрөөк маалымат алуу жана көбүрөөк түшүнүк алуу. Ушул демократиялык шайлоо системасы боюнча ушул парламентаризмдин мазмуну жөнүндө биз ошол максатта жарандык билим берүү, жарандык агартуу системасын дагы түзүүгө багыт алып атабыз. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров буга чейинки өтүп келген шайлоолордо көптөгөн мыйзам бузуулар катталган. Өлкөбүздүн шайлоо системасы акчанын негизинде куралып, административдик ресурс, добуш сатып алууну чектөө боюнча да нормалар жакшы иштелген эмес. Ошону менен катар ар кандай талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрүн чектеп койгон дейт. Шайлоо учурунда агитация жүрүп атканда жана шайлоо өтүп аткан учурда мына республикалык деңгээлде иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлердин көбү жерлерде кичи мекендеринде жүрөт. Аларга атайын бир мындай пландар коюлуп, ошо 60-70% алып бересиң тиги же бул кандидатка деген максаттар менен ошол жерлерде ушуну жокко чыгаруу боюнча дагы нормалар каралган эмес. Ошол эле укук коргоо органдары дагы административдик ресурстун бир бөлүмү катары бүгүн иштеп келе жатат. Ошону да чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Ошону менен эле бирдикте мына укук бузуулар тилекке каршы бүгүнкү биздин мыйзамдарда мындай частное обвинение деп коет да, ушундай болуп калган. Бирөө атайын арыз жазмайынча ал укук бузуулар каралбайт. Коомдук талкууда шайлоо системасындагы талапкерлердин үгүт иштерине 1 айлык мөөнөт кыска болуп жатканынан улам узартууну да сунушташты. Кыргызстан парламенттик демократиялык мамлекет болгон соң, бүгүнкү күндө шайлоого аттанып жаткан партияга гана добуш бербестен, ошол партиянын ичинен дагы татыктуу адамдарга добуш берүүнү камсыз кылмайынча, жогорку кеңешке элдин купулуна толо алган депутаттар келбейт дейт. Пропорционалдык, мажоритардык формага өтүүбүз керек. Же болбосо жок дегенде преференциалдык добуш берүүгө жетишибиз керек. Бул эмне деген? Бая тизмени түзүп алып эле партияга добуш бербестен, ошо партиянын ичинен дагы татыктуу адамдарга добуш берүүнү камсыз кылмайынча биздин эл өкүлчүлүк институту элдин купулуна толуп, ошол жерде элдин мүдөөсүнү чече турган адамдар келбейт дегенди билдирет да. Ошол коомго, элге жасаган бир жакшы жетишкендиги бар адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, бирок тилекке каршы шайлоо бүткөндөн кийин аларды четтетип туруп, баягы акча бергендер гана келип парламентте отуруп калып, анан көпчүлүк учурда олигархтык топтор, ар кандай саясий топтордун жеке өзүнүн кызыкчылыгында гана мыйзамдарды кабыл алып жана жеке өзүнүн кызыкчылыгындагы маселелерди мамлекеттик деңгээлде чечип келе жатат да. Ошону чечүү максатында бүгүн преференциалдык бул деген ар бир адамга өздүгүнө добуш бере турган схема, мындай системаны киргизели деген сунуштар болуп атат. Замандаш партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, кыргызстандык миллиондон ашуун мекендештерибиз дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде жашап иштеп келишет. Шайлоого катышуу үчүн алардын конституциялык укуктарын камсыздап берүүдө мамлекеттин шарттары жок болуп келет дейт. Биздин мекендештер Россия менен Казакстанды албаганда эле 2 миллионго жакын, миллиондон ашык мекендештерибиз эмгектенүүдө чет мамлекетте. Мына ошолордун конституциялык укугун кантип камсыздап беребиз? Ошол багытта азыркы күндө биздин партия механизмдерди иштеп чыгууда. Мына бүгүн борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү маалымат берип атат. Базага 18500 гана жаран каттоодон өткөн депчи. Бул деген болгону 1-2% гана деген бир сөз да. 1,5 миллион тегерегинде биздин мекендештер чет мамлекетте эмгектенүүдө жана базага кирген 18500 жаран. Бул өтө кооптуу маселе. Бул андан сырткары ошол 18500-дүн болгон 5000-и өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып, шайлоого катышып, өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп жатат да. Болгону 5000 жаран.
Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз бул процесске активдүү катышып өзүбүздүн механизмдеринде ушул жаңы иштелип жаткан стратегия сунуштап киргизүүгө аракет кылабыз. 1999 жылдан тарта партияларга болгон мыйзам өзгөрүлбөй келет. Ошол себептен бүгүнкү күндө партиянын тизмесине кирген талапкерлердин соттолгондугу жана кош жарандык маселеси туурасындагы көйгөйлөргө өзгөчө басым коюлуп, чектөөгө алынуусу керек дешет эксперттер. Мыйзам түрүндө, процесс түрүндө негизи партияларга эң бийик талаптарды коюп атабыз. Анткени булар программасы менен баягы узак мөөнөт идеясы менен катышууга биз дагы ошого шарт түзөбүз деп ойлойбуз да. Анткени билесиздер, мурун бир эле лидердин аркасынан шайлоо тизмесин карасак, баягы элге тааныбал жакшы жаман тарабынан дагы тизмеге кирип калат ошо талапкерлер. Андан тышкары баягы билесиздер, массалык маалымат каражаттардын тарабынан баягы кара пиар деп коет, толук информация эмес, анан кийин баягы ошо талапкерлерге аябай эле кыйынчылык түзөт да. Ошол процессти регуляция кылганга дагы база түзүш керек деп ойлойбуз. Уюштуруучулар билдиргендей, коомчулук ичинде шайлоо системасын өркүндөтүүнүн жолдорун талкуулаган соң, иш парламенттик деңгээлде уланат. Эскерте кетсек, өткөн айда президент Сооронбай Жээнбеков Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекованы кабыл алып, шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү, партиялык системаны бекемдөө зарыл экенин айткан. Жодар Бешимбузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.